Үлгүлөрдү каттоо милдети. Каттоо күнү автоматтык түрдө үлгүнү каттоо күнү орнотулат. Андан кийин паспорттук бөлүгүн топтуруу керек. Ал үчүн жин 14 мааниден турган талаасын толтуруңуз. Анан күн тарткы белгисин издөөнү аткаруу үчүн басыңыз. Даректүү жин киргизүүдө паспорттук маалыматтар автоматтык түрдө толтурулат. Эгерде бейтаптын жанында күбөлүгү жок болсо, анда анын паспорттук маалыматын бул менюнун жардамы менен табууга мүмкүн. Ал үчүн аты жөнүн жана туулган күнүн толтуруп, жана табуу баскычын басыңыз. Эгер бейтаптын күбөлүгү жок болсо, сиз аны жин киргизбей эле каттай аласыз. Сунушталган тизмеден бейтаптын регионун жана районун тандаңыз. Эгер бейтап ЭМК аркылуу өткөн болсо, анын накта дарегин аты жөнү жана туулган күнү менен аныктап алса болот. Андан кийин сунушталган үлгүлөрдүн тизмесинен калган бейтап жөнүндөгү маалыматты жана керектүү изилдөө түрлөрүн толтуруңуз. Эскертүү талаасында сиз каалаган кошумча маалыматты киргизе аласыз. Анализ телеминдеги тайпалар тилкесинде изилдөөгө керектүү анализдерди белгилеңиз. Анан сактоо белгисин басыңыз. Андан кийин төмөндө катталган бейтаптын анализи пайда болот. Аракет таблицасында бизге 3 мүнөздөмө жеткиликтүү. Бейтаптын лабораториялык анализдеринин тарыхы, катталган анализди өчүрүү жана анализдин штрих-кодун басып чыгаруу. Штрих-кодду басып чыгаруу үчүн штрих-код белгисин басыңыз. Катталган штрих-коду менен жаңы терезе ачылат. Ал жерде сиз керектүү санда басып чыгарып жана пробиркаларга чаптай аласыз.